Говорит ТВ мультимедиалык агенттиги Кыйын онлайн платформасынын алкагында Кыргызстандын аймактары менен байланышып, коронавирус менен кандай күрөшүү жүрүп жаткандыгы тууралуу кабар алып берип турабыз. Ошонун алкагында бүгүн Талас облусу менен байланышка чыктык жана биздин бир катар суроолорубузга жооп берүү максатында биздин бүгүнкү эфирдин катышуучулары менен тааныштырып өтсөк, алгач Жусупбеков Адылбек Дөөлөтбекович, Талас шаардык кеңешинин төрагасы, Жусупбеков Айдарбек Жапарович, Талас шаарынын мэри жана Кууганды айыл өкмөтүнүн башчысы Жолдошев Адилет Айдарбекович менен түз эфирге чыгып жатабыз. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Жакшы болуп жатат баарыбыздыкы күнүбүз, Ооба. Жакшы болот. Алгач суроону Талас шаарынын мэринен баштасак, Айдарбек Жапарович, айтсаңыз, абалдагы Талас шаарындагы учурда абал кандай? Жана канча адам катталды, дарылоолор кандай жүрүп жатат, эмне менен дарылап атасыздар, кандай болуп атат? Негизи эле абал кандай болуп атат азыркы учурда Талас шаарында? Бүгүнкү күндө Талас шаарыбызда жалпы областтын биздин 12 жараныбыз азыр инфекционный больницада дарылоо жумушта жатышат. 7 жараныбыз болсо үй жанагы дарыланып жатышат. Алар уже положительный анализ менен чыккан нерсе бардыгы. Жалпы айыгып чыккандан 4 жараныбыз айыгып чыкышты. Тилекке каршы кече бир жараныбыз каза болду. Эми алдан тышкарыда айтып келе турган маалымат катары обсервацияда бүгүнкү күндө 1 адам жатат. Жалпысынан Талас шаарыбыз боюнча 146 адам жараныбыз обсервациядан чыгышкан. Үй карантиндан чыккандар 765 адам. Ошо менен эми биз албетте анализдерди Талас облусу боюнча 10.457 адам анализ алынган. Ошо жалпысынан бүгүнкү күндө 10-июндан баштап бизде коронавирус катталып калып, бүгүнкү күндө 27 адамыбыз ушу коронавирус болуп чыгып атат. Адылбек Дөөлөтбекович, айтсаңыз, коронавирусту ушунчалык жолотпошча коргонуп, жакшы эле аракеттерди кылып жатып, акыр аягы ушу Талас облусундагы ушу илдеттин чыгып калуусунун бир негизги себеби катары эмне деп баалайт элеңиздер? Саламатсыздарбы? Биринчиден сиздерге ыраазычылык билдирип кетким келет. Ушундай Таласта болуп аткан акыбалга боюнча сиздерге маалымат берип атканыбызга. Сиздерден эң биринчи келе бул себеп менимче ушу биз Талас областы транзиттик болуп эсептелебиз. Биз баарыңыздарга белгилүү болгондой эле Талас областы аркылуу түштүккө транзит жолу менен товарлар Казакстандан, Россиянын товарлары түштүккө өтүп турат. Анан тышкарыдагы карым катнаштыкы дагы чоң себепкер ойноду деп ойлойм. Баягы шаарга барып келишип эметип аткандыгы болду. Бирок ошого карабастан бардык областтарда катталган күндө да биз биринчи катталган күндөн биздин Талас областында биринчи катталганга чейин 85 күн Талас областында коронавирус катталган жок. Буга деген ушу аткаруу бийлигинин чоң салымы болду. Эң биринчилерден болуп Таласта ушу эки жагына, областтын эки жагына посттор коюлду, дезинфекциялык посттор коюлду. Кирип аткан, областка кирип аткандарга ар биринен экспресс тест алынып турду. Жана коронавирус күчөп аткан, жаңы чыгып аткан учурда. Андан тышкары мына ушу спонсорлордун негизинде эмесинде жардамдары менен ушу Талас шаарына эки жагына бул өзгөчө белгилеп кетиш керек. Бул Алтын Альянс компаниясы, Жерүү Алтын Кен компаниясы ушу Талас шаарынын киребешинен чыга барышына атайын хлор менен тазалай турган дезинфекция туннелдерин коюп, анан ушу МЧС, анан ушу Айдар Жапаровичтин эмгеги менен ушу баардык жапа турмак ушул күнгө чейин созо алдык деп ойлойбуз. Эми бул акыры чыга турган нерсе болчу, бул жалпы жөнүнөн жое албагандан кийин эми азырынча акыбал Таласта туруктуу. Тилекке каршы ушу кече бир 68 жаштагы адамыбыз, тургунубуз кайтыш болуп кетти. Адилет Айдарбекович, айтсаңыз, сиз бул илдетти ар кандай кептер айтылып атат, бар дагы жок дагы деп атышат, айрымдары ишенбей да жатышат. Ошол эле учурда Талас облусунда коронавирус чыкты деген маалыматты жергиликтүү тургундар, ошо карапайым калк кандай кабыл алды? Айтып аткан сөзүңүздө чындыгы бар.
Адилет мырза. Адилетпи? Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Талас областында башында ошо жогоруда белгилеп кеткендей, жалпы республика боюнча карантин дегенде элдин баары туура мамиле кылып, кадимкидей сестенип калышты эле. Анын ортодон туура эмес маалыматтар кетип, коронавирус баары жок деген талаш тартыштар жана соц тармактардан көп туура эмес маалыматтар берилип калып, эл да баягы кадимки күнүмдүк жай турмушка өтүшүп алды. Анткени башында Талас шаардагыдай эле биз да айыл аймактардын кире бериштерине постторду коюп, элдер кадимкидей жоопкерчилик менен мамиле кылып калышкан. Бирок ошого карабастан турмуш экен, бирок көчүп конуу, жер айдоо, жаз талаа иштери, мал чарбалык иштери менен элде бир аз өзүн бошко берип койду да. Ошого байланыштуу коронавирустун жайылышына өзүбүз түрткү болдук окшойт. Өз себепкер болдук. Себеп дегенде баягы эң негизги жерде жоопкерчилик болчу. Ошону баягы жок деген маалыматка көп басымдуулук бөлүп ишенип алып, жок экен гана көрсөтпөйсүңөр деген талаптарга чейин коюп, баягы жай турмуштук күнүмдүк жашоого өткөндүктөн мына бүгүнкү күндүн акыбалы ушул болуп жатат да. Адылбек мырза, айтсаңыз, мынакей ушу катталды эми мындан артык мындан ары дагы жайылтып албоо, мындан ары да көбөйтүп албоо боюнча кандай иш-чараларды ушу мэрия тарабынан жеке кандай иш-чараларды алып барып жатасыздар? Буну мэрияга берип атасызбы же мага берип атасызбы? Да, Адылбек байке. Эң башынан эле коронавирус Кыргызстанда каттала элек катталганга чейин эле биздин шаардык кеңеш тарабынан 13 март күнү атайын ушу финансирование жагын чечилген токтом түрүндө кабыл алып бергенбиз. Анткени бюджетке коронавирус деп жыл башында баарыбызга белгилүү болгондой бюджетти кабыл алабыз да аяктабызса буга окшогон эмелер расходдор көп каралган эмес да. Ошону менен чегинде биз 13 мартта кабыл алып бергенбиз. Ошонун негизинде биздин мэр Айдарбек Жапарович иш алып барып келатат. Мындан ары жайылтпоо максатында мен оюмча эң биринчиден эле бул самоизоляция менен эмешке элди көп этпей, анан кийин ушу маска, дезинфекция иштерин мындай байма-бай өткөрүп туруу. Айдарбек мырза, айтсаңыз, эл көп чогулган мисалы кафе, ресторандар ошол эле Талас шаарында элдин толкуну көбүрөөк болуп, көбүрөөк жайылып көп чыгып атат элчи мисалы байкасак. Ошол боюнча сиздер кандай иш-чараларды алып барып атасыздар? Жана эгерде бул абал дагы өрчүшүп, дагы көбөйүп чыга турган болсо, ошол эле жайлар, базарлар, кафелер, ресторандар кайрадан жабылуу боюнча сиздер кандайдыр бир талаптарды же мындай маселелерди карап жатасыздарбы? Бизге талап коюлган биринчисинен ошо республикалык штабта, анан область штабтарда, анан Талас шаарыбызда да биз да штабта жана чрезвычайный комиссиябыз чечимибиз бар. Бат тамактанууга эле уруксат берилген. Жанагындай той, жанагындай массовый мероприятиялар өткүзүүгө биз тыюу салганбыз. Ошол алкагында биз да толук жумуш алып барып, комиссиялар да түзүлгөн. Бир нече мекемелерди, ошо ишканаларды биз штрафовать эткенге да туура келди. Анткени алар болсо биз койгон талаптарды аткарбастан ошо өзү түшүнүксүз деп ушундай моюндарын албаганына байланыштуу биз дагы ушундай чара көргөнгө туура келди да. Анан кийин ошо тамак ашты, быстрое питание деп коебуз ошо расмий тилде. Биз болсо на вынос да ушинтип уруксат бердик. Ошо тамак ашты келип алып туруп бесконтактный кылып туруп жана өзүнүн анектеринин тарабынан ошо өзүнүн бат тамактанууга жанагы шарт түзүп бергенбиз да. Анан кийин алдан кийин бара жанагы жеңилдетүү иштер башталды. Ошо жеңилдетүү иштерге то биз дагы жанагындай той өткүзгөндөрдө, юбилейлер өткүзгөнгө уруксат берген жокпуз. Дагы деле бат тамактанууга 50 адамга чейин уруксат бергенбиз. Алар болсо азыр бара биркеден иштешип, жумушу менен алектенишип иш алып барышып атат. Ошо жалпысынан Талас шаарыбыз боюнча ошо кафе, ресторандарга биз болсо тыюу салганын башына айтып кеткендей, ошо боюнча көзөмөлдөө алып жумуш алып барып жатабыз. Адилет мырза, айтсаңыз, жарандарга, жалпы эле жарандарга туура маалыматты, так маалыматты жеткирүү үчүн сиздер кандай иш-чараларды алып барып атасыздар? Бизде Талас шаарына караганда айыл аймактарда бул иш оңой алып барылат. Анткени аппарат кызматкерлеринин ар бир участок бар. Жана бүгүнкү күндүн талабына ылайык соц тармактар аркылуу өзүбүздүн баракчалар бар, WhatsApp группалар, Telegram группалар бар. Ошол жактан буга чейин ал жакта башка маалыматтар болсо биз атайын группа ачып, могу
ЧС убагында башка маалыматтарды жибербегенде суранганбыз. Ошону эл да туура түшүнүп, только биз айыл өкмөт тарабынан жиберген маалыматтарга жумуш менен официалдуу келген маалыматтарды элге жеткирүүгө аракет кылдык. Ошону туура түшүнүп элдер дагы биз кандай маалымат берсек, ошондой маалыматка аткарганга аракет кылышып атат. Себеп дегенде бизде жана көчөлөр дезинфекция бат-баттан болуп атат. Дезинфекция убагында багы туура эмес түшүнүп көрөт элек деп хлорлор көздөрүнөн чачылып, денесинен чачылбаган максатта бул иш туура жеткирилип аткарылып атат. Анан да кошумчалай кетчү нерсе, ар бир үйгө дагы түтүн бизге анткени түтүн шаар каарында ахват азыраак болгонуна байланыштуу үймө үй хлор таратып чыктык. Анткени аларга сурандык жардам берүү үчүн. Алар да өз алдынча үйүн ичин да дезинфекция кылганга. Анан бизде бул эл маалыматты туура түшүнүп атат деген ойдобуз, бирок ошончо да жарандардын арасында болот. Туура эмес маалыматты таркатып, туура эмес андай эмес экен, мындай экен дегенде болот, бирок көпчүлүк басымдуулук бөлүгү туура түшүнүп, туура мамиле кылышып атат бүгүнкү күндө. Мындай бир жалпы бир суроо менен кайрылгым келип турат. Ушуреки коронавирус илдетинен чыккан азыркы жагдайда эмне кемчиликтерди байкадыңыздар сиздер? Мамлекет тарабынан даярбызбы, даяр эмеспиз, кандай кемчиликтер болду? Ким биринчи жооп берет? Мамлекет тарабынан мен баштай берейин. Мамлекет тарабынан айта албайт экен, бирок биз тараптан бул бүгүнкү күндө вакцинанын жоктугу, экинчиден ушул кантип дарыланыш керекти айта албаганыбызда, үчүнчү тараптан могу биз астын алуунун жолун түшүнүп иштерин жүргүзүп атабыз, гигиенаны, могу маска тагынууну, бирок андан кийинки жол жобосун эч кандай бир ачык айкын көрсөтө албай атканыбызды бул чоң катачылык деп ойлойм. Мен да кошумча кылып кетким келет. Мына тилекке каршы мына бүгүн айтып кеттик. Бир адам бизде Таласта кайтыш болду дейт. Ал адамды көптөр эле тааныйт, бирок ошондой болгон күндө дагы бул соц тармактарда ал адам коронавирустан эмес, башка илдеттен кайтыш болду деген сөздөрдү, жалган маалыматтарды жөнөтүшүп атат да, баягы элди бүлөмүккө салышып атат да. Бул коронавирус бул жөн эле саясий бир чоң бир оюн сыяктуу кабыл алдырганга, туура эмес фейковый информацияларды элге таратышып атат да. Эң өкүнүчтүү ошол болот. Мен өзүм эметет элек, баягы ушул ооругандардын үй бүлөсүнөн информация толук кетпей атат да, ооругандардын үй бүлөсүнүн баягы интервью берип, телевидение аркылуубу, интернет сайт аркылуу, информагентстволор аркылуубу элге туура эметсе да, информация берип турса да, чынында эле бул ушул эмеден коронавирустан кайтыш болду, ушундай болду деп. Айдарбек Жапаров, сизде да кошумча сөзүңүз барбы? Мен айта турган сөзүм албетте өзгөчө Талас жөнүндө айта кетет элем. Ошо биз болсо коронавирус менен күрөшүү жумуштарды алып барып 85 күн ошо жалпы бизге Талас жерибизге коронавирус келген эмес. Бирок тилекке каршы жанагындай баардыгы ачылып эме болуп баштаганда ошо 10-июнда биринчи жолу коронавирус бизде катталып калды. Ошонун ортосунда элдин арасында эми азыр информация технология жеткизүү боюнча ар кандай булактар менен элдер дагы бир нече өзүнчө тамашага айлантыртып, ошо элдерди бурмалап, антисептиктерди да талап коюп атырбыз. Ошо биздин жарандар каерге барбаса дагы, кайсы мекемеде болбосо, ошо антисептиктер менен колдорун обрабатывать этилсин деп. Бирок элдердин арасында бара мен ойлойм, ошо туура түшүнүшүп, ошо биз болсо жана коюп аткан талаптарды аткарышат деп. Анан кийин ошо тилекке каршы мен өзүм да башында айтып кеткен, ошо биздин бир жараныбыз каза болуп калып, бирок элдер дагы бөлөк оору менен ооруган экен деп дагы мына элдин арасында сөз болуп атат. Мен дагы ушул учур менен пайдаланып айтып кетет элем, ошо ал болсо бүт медицинанын кызматкерлери бүт болсо аныктап чыгышты, ошо коронавирус менен каза болгон кишини. Мен ойлойм, ошодон ары эч ким каза болбосун, биз дагы толук муниципалдык ишкер катары, мамлекеттик ишкер катары ошо жумушту биздин алыбызга койгон өкмөт президенттин жарлыгы менен ошо ишти алып барабыз. Мен ойлойм, ошо биз да кызматкерлерге да талап коюп атабыз, ошо ишти толук алып барып, биз болсо ошо минимум ошондой ооруларды күрөш жүргүзүп толугу менен жеңебиз деп көзүм жетип турат. Ушуга улай эле сизге суроо берсем, жалпы эле ооруканаларда ооруканадагы орундар жана коргонуучу каражаттар, ошол эле бардык эле тиги мамлекеттик кызматкерлерди, ошол эле тартип сакчыларды, врачтарды коргоо боюнча
силерде каражаттар жетиштүүбү, мамлекет тарабынан жетиштүү эле бөлүнүп берилип жатабы, өзүн өзүн коргоочу жана дезинфекциялоо каражаттар жетиштүүбү, ушул боюнча бир маалымат берсеңиз. Эми албетте Талаш шаарыбыз болгону область боюнча эң чоң жанагы Талаш шаарыбыз официалдуу түрдө 38.000 адам катталса, бирок ички миграция менен кирип чыккан кишилер менен ушу 55.000 тегерегинде 60ка жетпей адамыбыз бияда бүгүнкү күндө жашап жатат да. Биздин дагы депутаттардын Талаш шаардык кеңешине биз дагы кат менен кайрылганда алар дагы бир добуш менен колдоп берип бизге акча каражатты караттырып берген, мыйзамдаштырып берген. Ошонун негизинде биз болсо жумуш алып барып жатабыз. Бүгүнкү күндө албетте Талаш шаарыбызга мен ойлойм астыда биз бүт үнөмдөлөт, бүт жанагы максималдуу биз дагы көп жумшабай ошо жанагы именно коронавирус менен дезинфекция ишти алып барган максат менен эле алып барып жатабыз. Бүгүнкү күндө ошо 600.000 тегерегин акча каражат кетти. Анын баардыгын биз дагы аныктап, ошону көзөмөлдөп турабыз. Анан жалпысынан биз дагы ойлойбуз, дагы алдан ошо жанагы бизге берген акча каражатты, конечно, биз аны жооп беребиз, жооптубуз. Анан кийин ошо дагы эгер кандай каражаттар болуп калса, биз дагы шаардык кеңешке кайрылып, ошо акча жок эмес, бар, ошо бөлөк булактар менен да биз колдонуп, ошо керектүү нерселерге акча каражатты жумшайт элек. Өкмөткө да ыраазычылык айтам, анткени бизге дагы жанагы өзгөчө кырдаал министерствонун тарабынан бизге болсо хлорду өз убагында берип обеспечить турушту. Ошонун алкагында биз дагы дезинфекция иштерди алып барып, өзүбүздүн жергиликтүү бюджет аркылуу биз болсо ГСМдерди ошо анан кийин өзүбүздүн дагы спецодеждаларды чечип турдук. Калган ошо эң хлор бизге керектүү болгон нерсе. Бул болсо мен башында айтып кеткендей, ошо өкмөт тарабынан бизге убагында берип турушту. Аларга ыраазычылык. Адилет мырза, айтсаңыз, гуманитардык жардам жалпы жарандарга кандай таризде жеткирилип жатты жана жетиштүү эле болуп жаттыбы ошол учурда эле? Гуманитар жардам боюнча мындай негизи оор болбой эле койсо болмок, бирок элди ынтымакка чакырган бир тарабы болду окшойт. Себеп дегенде гуманитар жардам жалпысынан бир 500 үй-бүлөгө таркатылды. Бул мамлекет тарабынан жана биздин жогорку кеңештин депутаттары, төрагасы баш болушу айылга жардам берип аткан, айылдын чыган атуулар дагы алардан кем калбай, кеминде ар бир киши 10 каптан, 20 каптан un майы менен берип атты. Аны атайын комиссия түзүлгөн, айылдык кеңештин депутаттары менен жана айылдын активдүү жарандары менен ошолордун чечимдери таркатылды. Да белгилегүч нерсе, биз атайын ошону складирование кылып un майды кармап турганбыз. Бүгүнкү күндө дагы складта un майыбыз бар. Аны багы экинчи толкун болуп кетти деп коркконубуздан ошо комиссиянын чечими менен складты кармап койгонбуз. Себеп дегенде айылдын аскамсы үй бүлөлөрдүн бир 80-90% обеспечение кылган. Ошондуктан бүгүнкү күндө кармап жарандарга жанагы ошо айыл өкмөт тарабынан да мат резервден да un келди. Жалпысынан бул жактан жетишпестик болгон жок айыл аймакта. Мен да кошумча айтып кетсем болобу? Ооба. Ошо эң башкысы ушу Талас областына коронавирустун кирбестиги, бул Талас элинин өзүнүн ынтымакта баягы тез оперативно биргеликте иш алып баргандыгы да жөнөкөй эл ушу аябай жоопкерчиликтүү кабыл алды. Анан ошого өкмөткө жана жергиликтүү бийликке абдан жардам берди. Андан тышкары дагы ушу Талас областынан чыган атуулдарыбыз, байкелерибиз жана шаардык жогорку кеңештин төрагасы эле Дастан Артисбеков 150 тонна un областка алып келип берди. Андан тышкары Талас областына киребешине 4 видеокамера онлайн режимде ушу жанагы кимдер өтүп атат, кимдер кирип атат, ошону карап туруу максатында губернатор жана Талас район акими кабинетине коюлган. Маскалар коюлуп берилди. Анан Исмаил Ата фондунан болсо 2000 кап un келген, 3000 маска келди. Анан дагы өзгөчө да белгилеп кетиш керек, бул жер алтын кенинен инвесторлорунан 10 миллион сомго жардам келген. Бул Таластын биздин областной больницага атайын
жана искусственный вентиляция легких деп коет, анда оборудованиялар бизде жок экен, ошондой келди. Спецодеждалар, дарылар, маскалар, бензин, ушу эмелер келип атты да, ар кандай жардамдар келип атты. Ал эми жергиликтүү тургундардан жана биздин шаардык кеңештин депутаттары тарабынан, ишкерлер тарабынан талаш шаарындагылар атайын ушу жана постто турган балдарга ушу бир маал, эки маал тамак менен дагы баягы камсыз кылып турушту да. Бул мында өзгөчө белгилеп кетиш керек. Ошо башкы себепкери ушу элибиздин баягы оперативно жапа-тырмак иш алып барган, бийлик менен кошо жапа-тырмак иш алып баргандыгы болду деп эсептейм. Жалпы эле биздин маегибиздин соңунда жалпы эле бир суроо берейин. Айтсаңыздар, ушуреки коронавирус менен күрөшүү максатында элдин өзүн өзүн коргоп калуу максатында кандай иш-чараларды эмне кылыш керек, кандай кылыш керек, деги эле элге ошуреки талаштыктарга общий эле мындай кеп кеңештериңиздерди берип кетсеңиздер, ошо эрктен микрофон катары. Мен айтып кетет элем, ошо элге дагы биз өзүбүз телевидение аркылуу ошо кат менен дагы айрылып, биз дагы агитация жумуштарды жүргүзүп жаттык. Биринчиден ошо жөн жоктон коомчулуктарга чыкпастан, өзгөчө биздин кичинекей балдарыбызды дагы ошо үйдөн көп чыгарбай, ошо көчөдөн көп базууну тыюу салуу боюнча айта кетет элем. Анан кийин ошо жанагы коронавирус күрөшүү боюнча эрежелер бар, ошо эрежелерди сактаса, биринчиден маскасын кийип, ошо өстөр бири-биринен 1,5 метрден кем эмес, ушундай контакт болбосуна чакырып кетет элем, айтат элем. Анан дагы жанагы коомчулуктарда жанагы азык-түлүк магазиндерге баратканда каерде өстөр дагы талаптарды да сактап, элден да талап кылса өзүнүн жакындарынан, мен ойлойм ишибиз алдыга жылат эле. Антисептиктер менен да көп колдоnuш керек, өзүнүн жеке гигиенасын да сакташ керек, убагында колдорун жууп, самындап, ошо өзүнүн убагындагы ушу таза жүрүшүнө чакырып кетет элем. Ошо менен биз болсо жалпы ошо коронавирустун күрөшүүнүн эрежелерин сактасак, мен ойлойм ошо жугуштуу оорулар да өз-өзүнөн азайып, ошо оорулар да азайып калмак да. Адылбек байке. Мен да толугу менен Айдарбек Жапаровичтин сөздөрүнө кошулам. Эң негизгиси жоопкерчилик. Өзүңүз үчүн ойлон, адам өзү үчүн ойлонбосо да үйүндөгү үй бүлөсү үчүн, үй туугандар, ата-энеси үчүн эң биринчи жоопкерчиликтүү мамиле кылыш керек. Мен аябай ар кандай адамдар менен берден кабыл атабыз. Баягы өстөрү да коргонбойт, элге да ошо носитель болуп жүрө берет экен. Ошондойдон алыс болуп, маска кийип, колдорун дезинфекция кылып, коомчулукка аз чыгып, 1,5-2 метр расстояние кармап, маска, дезинфекция. Андан башка эми мамлекет колубуздан жарандардан суранып турган эмес жок. Мен жогоруда айткан ойдун баарына кошулам. Эң негизгиси ушу кайдыгер болбосок, жоопкерчилик өтө маанилүү нерсе бизге баардыгыбызга. Себеби кыргыздын менталитетине кирген могу жамандык жакшылыкта ошого карабастан кайра чогулуп атабыз. Жамандыктарда узаткан барганда маскасы жок барып атабыз баардыгыбыз. Ошону ушу менен улантып кетсек, гигиена бул керек баардыгыбызга. Эң негизги элден суранарым кайдыгер болбосок, жоопкерчиликти биринчи орунга койсок, себеп дегенде өзүбүз оорубасак дагы, баягы пайдап келбесек да зыяныбыз тийбегендей кылыш керекпиз деген ойдомун. Чоң рахмат, сиздин алып барып жаткан иштериңиздерге дагы ийгиликтерди каалайбыз. Ал эми Говоритова мультимедиалык агенттиги кыйын онлайн платформасынын алкагында Кыргызстандын аймактары менен байланышып, коронавирус инфекциясын кандай алдын алуу иш-чаралары жүрүп жаткандыгы тууралуу маалыматтарды дагы да болсо алып берип турабыз. Ал эми бүгүн Талас облусу менен байланышта болдук. Эмки эфирден амандашканча саламатта туруңуздар. Рахмат. Жакшы.